Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду бир гана турак жай менен иш алып барбастан муктаж болгон мекендештерге ар кандай багытта жардам берип келет. Биз ала турган болсок, фонд тарабынан негизделген бекер кийим дүкөнү майып кыргыз жарандарына жана муктаждарга кызмат көрсөтүп келет. Ал эми бул дүкөндүн ичиндеги кийимдерди чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттар жана кайдыгер карабаган жарандар салып келет. Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, hurmattуу кыргыз элим. Биз бүгүнкү күнү кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушу эл кызматына жарап, бир Аллахтын ыраазысын тапсак экен деген максатта ушундай кызматтарды кылып келебиз. Бүгүнкү күнү мына биздин магазинибиз дагы деле эл кызматында. Аллах ыраазы болсун ушу салым кошкон мекендештерге. Кече жакында эле бир тууганыбыз көбүнчө бизге атыбызды айтпагыла деп сунуш кылат. Биз атын айтпасак дагы келген боюнча маалымат берип коюшубуз керек дагы биз. Мына аялдарга биздин эң кымбат болгон аял затка ушундай баш кийимдерди берип жиберди. Мына баш кийимдер жакшынакай азыр кышкыга өтө жакшы. Аллах ыраазы болсун ошо мекендешибизден. Ана мына эркектерибизге дагы мына калың болгон шапкалар экен мына. Келип кимиңиздер ушул нерселерге муктаж болсоңуздар, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз келип алып кетсеңиздер болот, иншаллах. Аллах ыраазы болсун мына. Дагы кимиңиздерде кандай мына Сургуттан кече звондап канча бир 8-10 жакын сумкаларыбыз бар, ошолорду бирден экиден кылып берип жиберели деп алар даярдап коюшуптур. Эми алар келет, ал кийимдер. Дагы кимиңиздерде ошо кийимиңиздер болсо, мына биздин магазинибиз суббота, воскресенье күнү иштейт. Келип таштап кетсеңиздер болот. Анан мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж адамдар келип алып кете бериңиздер. Биздин эшигибиз дайыма силер үчүн ачык. Ошондой эле биздин фондго кайдыгер карабаган мекендештерибиз кайрылып, ар кимдин колунан келген жардамын беришет. Алардын ичинде атын ататпаган мекендешибиз муктаж адамдарга деп 128 койдун башын, боор жана башкаларды таратып берип койгула деп таштап кеткен. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү кайрымдуу бол коомдук фондго кошулуп, ушундай салымын кошкон мекендештерибизге Аллах ыраазы болсун. Күндөн күнгө көбөйүп, күндөн күнгө өсүп атат. Биз абдан ыраазы болуп атабыз ушул эл биримдигиге, эл ынтымак болгонуна. Алла таалам ушундай дайыма кыргыз элибизди ынтымак кылса экен. Ушундай бириксек экен. Биригип бир муктаж болгон адамды чогулуп туруп көтөрө турган болсок экен. Мына бүгүнкү күнү бир эжекебиз кече күнү менде бир аз койдун башы бар, бөйрөк, боор бар. Ошолорду алып барып берейин дегенинен мен ойлодум эле бир аз эле болуш керек деп. Мында бүгүн алып келип түшүрдү 180 экен да, 180 деп берди. Мына эми ошолорду биз ким муктаж болсо ошо муктаждарга таратабыз. Бүгүнкү күнү биз бул баш боорлор биздин магазинибизде. Biz bunu ушундай мына пакетке боорду, бөйрөктү, мына башты бөлөк-бөлөк кылып салып берип атабыз. Мына эже барып үйгө жакшынакай бышырып, балдарыңыз менен жеп, жакшы берген мекендештерибизге жакшы батагын коесуздар, Аллах ыраазы болсун. Мына Аллах ыраазы болсун. Ушу эже берген эжеге дагы кесбиңизге, ушу кылган соодаңызга Алла таалам береке берген болсун. Эч кандай жамандыкты көрбөңүз. Жакшылык үстүндө жүрө бериңиз. Алла таалам өзүнүн сүйүктүү пенделеринен болушун насип кылсын. Саламатсыздарбы? Мен балдарым ыраазычылык билдирем. Ар кайсы жактан кийим кече салып, Россияда, Кыргызстанда жашаган бардык мусулмандарга ыраазычылык билдиребиз. Балдарым майып болуп, ошолорго кийим кече алып, бардыгын керектүү нерселерди алдык. Чоң рахмат сиздерге. Фондго аябай ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат, бүгүн ушундай эмелерди алдык, эт алдык. Кайрымдуулук фондуна Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат сиздерге. Кайрымдуулук фондуна терең ыраазычылык билдирем. Менден башка көп адамдарга жардам беришиңерге ийгилик. Ушу чоң алыстык жерде иштеп жүргөн мигранттарга да иштерине ийгилик, ден соолуктары чың болсун. Иштериңерге ийгилик. Бизге бүгүнкү жардам бергени биринчи жолу кайрылып жатабыз. Жаңы кийимдерди, ичектерди, чоң ыраазычылык билдирип, ишиңерге ийгилик, ден соолугуңар болсун. Ушундай ооруган балдарга, кыйналган кишилердин баарына жардам берип аткан Азамат Баймасовго ден соолук, узун өмүр каалайм.
Азыркы 21-кылымда элибиздин жашоосу бир кыйла жакшы деп айта алабыз. Бирок канча жакшы болсо дагы муктаж болгон катмарыбыз бар экенибизди эсибизден чыгарбашыбыз керек. Кыргыз болуп жарылган соң коомубуздун айрылуу катмарына дагы көңүл буруу менен кол сунала. Кудай берген рызкыны Кудай жолуна жумшоону унутпай, кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду менен сооп табуу жолунда сапарлаш бололу.